Ала Бука районунда 12.238 пенсионер бар. Аларга райондук социалдык фонд башкармалыгы тарабынан ай сайын 63 миллион сомдун тегерегинде акча төлөнүп келген. 1-октябрдан тартып президенттин пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүн индексациялоо жөнүндө кол койгон жарлыгына ылайык кайра эсептеп чыгуудан кийин ар айда төлөнүүчү сумманын өлчөмү 4,5 миллион сомго көбөйдү. 1-октябрдан баштап ушул төлөмдөр толугу менен төлөнүп, бүгүнкү күндө Ала Бука району 4,5 миллион кошумча төлөмдү уже төлөп башташты. Октябрь айына чейинки кайра эсептөөгө чейинки райондо пенсиянын орточо төлөмү 5473 сом болуп келген болсо, 1-октябрдан кийин 5781 сомду түздү. Өлкөдө пенсиянын орточо көлөмү 4785 сомду түзүп келген болсо, 1-октябрдан пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүн индексациялоо тартибине ылайык 4785 сомдон азалган пенсионерлерге 300 сомдон 500 сомго чейин, ал эми орточо пенсиядан жогору алгандарга 500 сомдон жогору акча кошулду. Ала Бука районунда 9 ай ичинде 600 миллион сомго жакын акча төлөнүп берилген. Бүгүнкү күндө пенсионер жалпы пенсионерлерибизге түшүндүрмө иретинде айтып койсом, бул жерде пенсиянын кошулушу, камсыздандыруу төлөмдөрү кимде ким көбүрөөк төлөп, көбүрөөк иштеген адамдарга пенсиябыз бүгүнкү күндө көбүрөөк төлөнүп атат. Ошол эле катарда пенсионерлерибиз эмгек стажы азыраак болгон пенсионерлерге пенсиянын төмөнкү кошумчалары кошула башташты. Мен мурун 7500 сом пенсия алчу элем, азыркы күндө 8100 сом алып атам. Байбичем дагы ошондой эле 500 сомдой акча кошулду. Демек үй бүлөбүзгө 1000 сомдон ашыгыраак акча кошулду да. Аз болсо деле көмөк, чоң эле көмөк. Мамлекетибиз акырындык менен экономика көтөрүлүп кетсе, мындан да чоң акчалар кошулат. Биз ишенебиз буга. Жалал Абадта пенсионерлердин саны боюнча Сузак району алдыда турат. Облустагы эң чоң райондо 30 миңден ашуун пенсионер бар. Ар ай сайын 162 миллион сом төлөнүп келген. Пенсия өлчөмү көбөйтүлгөндөн кийин 12 миллион сом кошулган. Осмон Улам Садыр уулу, Алмаз Сатаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.